Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Мен бүгүн үйдөн сиздерге ушундай видео тартып атам. Чачык жасаганды көргөзүп берейин деп атам. Чачыктын учтарында мындай мончоктор бар. Эми ушу мончокторду мен атайлап мындай чоң ак мончокторду салдым. Видеоду жакшы көрүнсүн депчи. Негизи мындай да суроо жаралышы мүмкүн да. Эми буну азыр кимге керек? Каерге илейбиз? Кайсы максат менен мындай нерсени жасайт деп суроо мүмкүн жаралышы мүмкүн. Бирок мен канча выставкаларга чыгып атам. Мондай чоң чачыктарды ушинтип илип коюнду выставкада көргөзмө келгенде. Вот жанынан өткөн адам билбейм эмнеге кармалап, анан ушуну сүрөткө тартып, анан сатасыңарбы, бул эмне деп ошончолук кооз көрүнөт да. Анан кийин ойлойм, баары бир бул баягы өзүнчө бир касиети бар. Чачыктарда көрүнүштөрдө мен негизи мондай чоң ушул эмелерди, чачыктарды жасап, анан видеосун чыгаргандан кийин мага эмеге комментарийге орус эле айым жазыптыр, мен ушул чачыкты жасаганга аракет кылам деп. Анан кайра бир убакыттан кийин кайра жазды. Аракет кылдым, бирок такыр жаза албай койдум деп. Анан мен ойлону, анан мындай кичике чачыкты мүмкүн бул чоң, ошончо мындай оор көрүндүбү деп ойлоп, анан кийин мындай кичинекей ушундай чачыкты жасап, көргөзүп, анан ошол ротулуу мончоктор менен кошо жасап көргөзүп берейин деп, анан ошол видеону азыр тартып атам. Ушундай кооз, үй тумар, анан ошо өтө оор кылбай, жеңилдетип, ошол видеону тартып атам азыр. Менин каналыма подписка кылыңыздар. Мен Нурия Исаковамын. Кыргыз каналга подписка кылып, комментарий жазып, андан тышкары лайк басып дагы, анан башкаларга дагы айтыңыздар. Мүмкүн бирөөгө бул мастер-класс пайдалуу болот. Урматтуу айымдар, ушундай чачыкты жасайбыз. Белевой шнурдун 1,5 метр 20 сантиметр кесип алабыз. Ушу сары жип менен башын кошуп, 4 ушу учтары 4 болуш керек. Мен азыр жакын жерде сиздерге көргөзүп берип атам. Мынакей бир учун ушинтип экинчи учунун үстүнө коесуздар. Кайра экинчи учун үчүнчү учуна үстүнө коесуздар. Дагы эми үчүнчүсүн, төртүнчүнүн үстүнө коебуз. Мынакей. Жакшылап карап алыңыздар. Анткени түшүнбөй калдым дегендер болуп атат да, мынакей дагы да коебуз. Эми мына 4-үчүн көрдүңөрбү? Биринчи учунун мына ичине киргизебиз. Мынакей бул 4 жип. Жиптин 4 аягы болуп атат. Эми болсо мынакей кошулган жеринин ортосунан, анан мына иш жагынан эң ортоңку жерге киргизебиз. Мынакей дагы ушинтип өзү негизи көрүнүп турат. Асты жанынан карасаңыздар, мына жиптин үстүнө койгон жерде ушундай крестик сыяктуу болуп калат да. Ошонун ичинен мына ортосуна киргизип туруп, анан 4 жипти кошуп, анан тартыш керек. Анан түздөп алабыз. Улам жылдырып, түздөп, катуу кылыш керек. Чаян түйүн негизи бекем, катуу, анан сулуу болуп туруш керек да, мынакей. Мен жакыныраак сиздерге көргөзүп атам. Мына эми жылдырып, өйдө жака катуу кылып туруп эметип алдык. Сары жийине чейин жеткирип, кызыл өңдүү жиптерди эми мынакей мен сиздерге алысыраак, анан үстүнөн көргөзөм. Мынакей 4 жиптин учтары. Биринчи жипти ушинтип экинчи жиптин үстүнө таштайбыз.
кайра үчүнчү жиптин үстүнө таштайбыз, кайра мына төртүнчү жипти ичине киргизебиз мынакей. Эмне ортосунда мына төрт бурчтук болуп калды го. Вот ошо жерге азыр жиптердин учтарын чыгарабыз. Ошо жерден чыгарабыз ортосунан. Мынакей. Мына төрт бурчтуктай болуп калды, крестик болуп турган. Эми ошо ар бир крестиктин ортосунан мына көргөзүп атам мен. Ошо жерге жиптердин учтарын киргизип туруп, анан ортосунан чыгарып алабыз. Мынакей дагы төрт жиптин учтарын чыгарып алабыз. Бул оңой эле. Мындай караганда кыйын көрүнөт, бирок мен өзүм негизи бир күн кечке отуруп алып, улам адашып, бирок эми келдим да, мен тайнем жазганын көргөнү баары бир памятте бар экен да, эсимде калыптыр. Анын аягында ошо эстеп тургандан кийин деп бир күн кечке улам чаян түйүндү ушинтип түйүп, кайра чечип, кайра түйүп, эми азыр болсо түндө ойготсоңор дагы көргөзүп бере турган акыбалга жеттим да. Анан сиздерге мына азыр көргөзүп атам. Мен мурда чоңун көргөзүп алып турам сиздерге. Анан ошо мен түшүнбөй калдым деген комментарийден аябай ойлондум дагы. Анан ошону сиздерге дагы бир сыйра көргөзүп берейин деп мына видеону сиздерге көргөзөм. Катуу тарткыла. Чаянын түйүнү бекем болсун. Эми мындай чачык жасайбыз. Бул чачыкты кантип жасаш керек, мен видеонун аягында көргөзөм. Видеонун аягында көргөзүп эметип беремин. Азыр ошо чаянын түйүнүн бүттүк. Жиптерди агарып турган белевой шнурлардын баарын жип менен мен айландырып алам. Анан кийин мынакей чачыкты бекем байлап ороп алабыз. Эми коздойбуз да, мончокторду тагабыз. Мен үчүн бул оңой эле көрүнүп атат, бирок чынында эми жиптерди алып, башка мындай калыңыраак жиптерди алып, мал байлаган жиптерди деле алып, анан колдоруңуздарды көндүрсөңүздөр болот да. Көндүрүп, анан кийин уже мындай кызыл түздүү, сары түздүү, көк түздүү жиптер менен коздоп, анан кийин ушундай чачыктар жасап алсаңыздар болот. Эми чачыгында бекем байлаңыздар, бекем тартып, күчүңөр жетпесе, таза болбосо бирөөдү сураңыздар. Бул нерсе аябай бекем болуш керек да. Эми бозийдин ичинде нары ташылат, бери ташылат. Анан эми бул негизи башынан эле бекем жасап, өзүңүздөргө улам чечилбей тургандай кылып жасап алыңыздар. Эми азыр үйдү коздойт. Будан кичирээк кылсаңыздар, машинага жанагы айнегине тагып койсо болот. Абдан кичинекей кылсаңыздар, брошкада кылса болот. Эми мынакей, мен сиздерге жана чачыкты көргөзүп берем дегем. Жипти аласыздар, жипке ине менен, темене менен ушундай. Менин эмемде бул темене. Эмени мончокторду, ак мончок, жемчуг мончокторду өткөрүп алдым да, анан кийин ушундай жипке мончокторду эметтим, бөлүп туруп анан ороп алдым, мага жеңил болсун деп. Анткени мына жип чыйралган жип, эми ийик менен баарын эметип алгам, чыйрап алгам. Анан бирке бошосо эле бири-бирине чаташып кете тургандай болуп турат да. Ошон үчүн ошо мончокторду ушинтип бөлүп туруп, анан кийин бир моток кылып, түйүнчөк кылып туруп дайындап аласыздар. Теменеге жипти өткөрүп, китептин үстүнө коюп, жиптин учтары өзүнчө болуш керек. Анан түйүнчөктөн ушинтип улам жиптерди китепке айландырып, мончоктору ал ылдый жагында болуш керек. Эми мынакей бирден чыгарабыз. Бул чыйралган жип болгондон кийин өзү айланып жашнакай болуп калат. Мончоктору учунда болот. Караңыздар. Акырын чыгарабыз, бирден чыгарабыз. Баарын бир чыгарып алсаңыздар, бири-бирине чаташып кетет. Ушинтип акырындап, негизи кызыктуу бул.
мен бул чачыкты өзүнчө видео кылып да чыгарып берем. Болгону бул жерде баягы тиги видеону кара, бул видеону кара деген дебей эле баарын бир жерге кылып койдум. Бирок мына чачыктын жасаганын кененирээк анан өзүнчө башка видео чыгарып беремин. Мынакей. Кимге чаян түйүнүп билем, мага кереги жок деген видео, бул видео мага өтө узагыраак болот экен дегендерге мен өзүнчө ошо чачыктын өзүнчө видеосун чыгарып беремин. Мен азыр Туркистандамын. Улам силерге видеону чыгарып, көргөзүп берип атамын. Мени колдоп туруңуздар. Мен ошо реквизиттерди чыгарып атам. Кимге кыйын болбосо, мени колдоп коюңуздар. Анткени бул YouTube'ду алып кеткен мага да материально бирке каражат керек болот экен деп, ошо 3-жылдан бери мен видео тартып атам. Ким колдойм десе, мен реквизиттерим бар. Подписка кылып, мага ошо эмелерди лайк басып, комментарий жазып, мен каналымды колдоп, башкаларга да айтып туруңуздар. Анткени мен ушундай видеолорду керектүү ойлойм. Мен керектүү видеолордун баарын бир каналга топтоп атамын. Мындай ичкерек жип менен анан майда мончок менен да жасайт. Анда баягы чачыктарды бир узун кылып бир жерге баарын чогултат. Ал дагы бир кооз. Башка эл дагы ушундай чачыктар жасайт экен. Мен биякта выставкага чыгып атканда көрүп атам. Биздикилер ошо Кыргызстанда мына ушинтип жаза аласыздар. Мен эми мончокторум болгон санын жазадым. Эми 100-150 мончок эметсеңиздер болот. Майдараак бисер болсо, андан да көбүрөөк кылып алсаңыздар болот. Урматтуу айымдар, жок, мен мындай кыйын кыла албайм, мага кыйын экен десеңиздер, мында пряжаны кесип эле мындай байлап туруп, ушундай чачыктарды жаза бериңиздер. Мен каналыма подписка кылып, мен менен бирге болуңуздар.